Тынар Курбаналиев депутат десе кулагыма мошенник деп угулат. Соңку учурда ар кайсы маданият өкүлдөрүн партия менен парламенттик шайлоого барат экен, депутат болот экен деп байма-бай айтыла баштады. Алардын арасында көп аты аталгандардын бири Кудул Тынар Курбаналиев. Бир нече күн мурун Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да телеканалдардын биринде берген маегинде ата мекенден депутат болууга чакырган эле. Бул интернет айдыңында кызуу талкууга жаратып, Курбаналиев да депутаттык мандат тууралуу үн катты. Урматтуу достор, депутат деген сөз менин кулагыма мошенник дегендей эле угулуп калды, деп билдирүү калтырган Кудул Facebook баракчасында. Маалымат булагы репортер Чекит Кейджи. Назира Айтбекова депутаттык колуман келбейт, бийликке келүү думагымда да жок. Сен азыр бийлик элди караңгыга түртүп, депутаттардын өкмөттүн ар бир кылыгы менен былыгын көрүп атканда уялып атасыңбы? $15.000 баш тартканда, алдын келген ырскыдан баш тарткан келесі кыз экен дешкен. Депутаттыктан баш тартканда да мандеми бар неме го дешкен. Келесі олугман деле эмес, КБТсинен кыргыз үчүн күйөө турчуларды көргөн эмесмин. Депутаттык колуман келбейт, бийликке келүү дымагымда да жок. Кыргыз үчүн жан үрөп атканда менин келечегимди 500 сомго сатып аткан мекендештериме, акча сыйлык үчүн чуркаган кесиптештериме таарынгам. Бирок бүгүн жүзүм ушунчалык ак, башым бийик, сөмөй менен кезеп, сен үгүттөп жүрбөдүң беле деп албайсыңар. Бул жылы мыктыларды байкап калсам бекер жардам берем. Байлардын акчасын алам, бирок менин бул жылкы ооз упайым ар бир кандидаттын жан дүйнөсүн ачып, карапайым калкка тааныштыруу болот. Быйыл көпүрө болом. Мыктыларды, татыктууларды шайлайбыз кажет, деп жазды Назира Айтбекова. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейджи. Турсунбай Бакир уулунун велосипедчен жубайын унаа сүзүп кетти. Экс-депутат жана акыйкатчы Турсунбай Бакир уулунун велосипедчен жубайы унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу акыйкатчынын социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип Барометр билдирет. 2 августта Тоголок Молдо жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде велосипедчен жубайын унаа сүзүп, жардам бербей качып кеткен жаранга экс-депутат кайрылды. Велосипедчендердин машина уруп кеткендерди угуп, жубайымдан этият болууну дайыма суранамын. Машина айдагандардын арасында сабатсыз жана ыймансыз айдоочулар көп деп эскертемин. 2 августта Курман айттын акыркы күнүндө ошондой акмактардын бири күндүз Тоголок Молдо жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде велосипед тээп бара жаткан жубайымды сүзүп кетиптир. Сүзүп кеткени аз келгенсип, ал келесо жардам бербей качыптыр. Ошол айдоочу баракчама кирип, ушул посту окуп жаткан болсо, ага төмөнкү сөздү айткым келет. Бешеңиң ачык жигит экенсиң. Айттын урматына аман калганың үчүн да ал айдоочуну кечирдим. Аны издетпеңиз. Катты коркконунан ал өзүн жоготуп качып кеткендир деп жубайым менин издөө иш-аракеттеримди токтотуп койду. Бирок машина айдагандан кийин жүргүнчүлөрдү жана велосипедчендерди карап жүрбөйсүңбү? Адамды сүзүп кеткенден кийин адамгерчиликтүүлүгүңдү жана жол эрежелерди билгениңди көрсөтүп, жыгылган адамды тургузуп, ал акыбалын сурап, медициналык жардам керек болсо бейтапканага жеткирип коюуга акылың да, ыйманың да жетпедиби? Жубайымдын өтүнүчүнө баш ийип, сени Кудайга тапшырдым деп жазды Турсунбай Бакир уулу. Ошондой эле учурда жубайынын абалы жакшы, үйүндө дарыланып жатканын кошумчалады. Маалымат булагы Барометр Чекит Кейджи. Гүлжайна Атаканова дагы бир адамдарды мактагым келди. Кудул Гүлжайна Атаканова социалдык баракчасы аркылуу ырчы Данияр Эрматов жана анын жубайы Айсылкын Садыковага ыраазычылык билдирди. Мен бүгүн дагы бир адамдарды мактагым келди. Мактагым дейин да кошомат кылгым келди дейин. Баары бир кошомат деп айтасыңар да. Чыгармачылык жигиттердин алдыңкы сабында турган алтындай болгон иним. Мен бул баланы неге жакшы көрөм? Адамгерчилик дегенди өтө бийик баалайт. Кээ бир айрым ырчылардай болуп керсейбейт. Дайыма жөнөкөй болуп жүрөт. Улууну урматтап, кичүүнү узаттай билет. Ушунчалык жакшы көрөм. Ата-энесине ыраазычылык билдирем. Ушундай тарбиялуу баланы өстүрүп чоңойтушканына. Адамдын пелине жараша берет дегендей Аллахым данчиктин өзүнө окшотуп жаркылдаган келинчек берди. Айсалкындын кайсыл жерден жолукпайын көрүшпөйлү эжекелеп, чуркап келип учурашып койнуңа эле эзилип кетем. Алтындарым бактылуу болгула. Аллахым эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын алайым. Жыл айланбай бешик тоюңарга баралы. Аллахым силерди жаман көздөн, суук сөздөн сактасын.
Данияр Эрматов, Айсалкын Садыкова, мен силерди баалайм, жакшы көрөм, силер үчүн кайсы жерде болбосун туруп берем деп ыраазычылыгын айтты Кудулайым. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Анар Курбаналиев, Анжелика Батыр болуш үчүн Ак үйдүн алдына автомат көтөрүп барышы керек эле. Бул тууралуу белгилүү кудул Тынар Курбаналиев да оюн билдирди. Анжелика Батыр болуш үчүн Ак үйдүн алдына автомат көтөрүп барышы керек эле. Ошондо берсе болмок. Кандай дейсиздер, дейт кудул. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Гүлназ Чыныбек кызы, ырчы, атам экөөбүз Гүлнур Сатылганованы күтүп жүрдүк. Чоңойгондо кандай адам болуп калыптанарың, бала чагыңда алган тарбияңдан, кичине кезиңде башыңдан өткөн окуялардан көз каранды дешет психологдор. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы шайыр шатман, ачык айрым, өзүнө ишенимдүү болуп чоңойгонун айтат. Ырчы бул ирет бактылуу көз ирмемдерге толгон балалыгын айылын эскерди. Гүлназ ырдап, бийлеп, күлүп же жок дегенде ыйлап турушу керек. Балалыгым Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Мырзаке деген керемет айылда өткөн. Кичине кезимде эстегенде ата-энем, бир туугандардын жанында өткөн бактылуу балалыгым эсиме келет. Бала чагымдан эле ырдап бийлегенди жакшы көрөм. Бир туугандарымды тизип алып, аларга концерт коюп берчүмүн. Такыр тынч турчу эмесмин. Раматылык чоң энем Гүлназ ырдап бийлеп, күлүп же жок дегенде ыйлап турушу керек деп айтып калчу. Азыр да ошондоймун. Мектепке жакшы окуган, активдүү уюштуруучу кыз болчумун. Маданият министри элем. Дискотекаларды, концерттерди уюштурчумун. Танепис учурунда Айнаш деген классташым экөөбүз кыйкырып ырдай берчүбүз. Мен көбүнчө Гүлнур Сатылганованын ырларын ырдачумун. Гүлнур эженин чоң фанаты элем. Гезиттерден сүрөттөрүн кыркып алып топтоп жүрдүм. Теледен Гүлнур эже ырдап чыкса, үйдөгүлөр мени кайдан болсо да таап чакырчу. Эшикте жумуш кылып жатсам, үйгө чуркап келип ырдаганын угуп бүткөндө кайра чыгып жумушту уланчумун. Атам Гүлнур Сатылганова биз жака концерт коюп келсе, үйгө чакырып коноктоп, кызым менен тааныштырам деп жүрдү. Бирок мен чоңойгондо Гүлнур эже айылыбызга келген жок. Классташтарым азыр да мени биздин Гүлнур Сатылганова деп айтышат. Ырдаганым менен бийлегенден уялчумун. Анткени эжелерим би иримине барып, кароо сынактарга катышып жүрүштү. Мен би ирими жок мектепте окуп калдым. Бийлесем эжелерим сиз албадайсың деп бергенден улам билбей албай жок экеним деп ойлоп калгам. Кийин студент кезде дискотекаларда бийлесем, ал жердегилер жакшы бийлей турбайсыңбы деп калышты. Өзүмө ишенимим өсүп, уялбай бийлей баштадым. Аны менен токтоп калбай, жатаканада жашаган жакшы бийлеген кыздарды чогултуп би тобун түзгөм. Атам менен апам кыргыз тил, кыргыз адабияты сабагына мугалимдер. Атамдын мектептин директор болуп иштеп жатканына 30 жылдан ашты. Мугалимдердин айлыгы аз да, алардын ошол айлык менен алтобузду кантип багып чоңойтуп, университеттерге окутканын азыр да түшүнбөйм. Эжелүү кызга эсең тоң демекчи, күчүбүз урууларыбыздын эски кийимдерин кийип чоңойдук. Биздин үйдө тоок сойгон күн да чоң байрам болчу. Тооктун этинен шорпо жасап, этти апам чоң табакка салып келип ортого коет эле. Раматылык чоң энем тооктун этин улууларга берилиштирчү. Азыр ал учурда эстесек жагымдуу. Пандемия учурунда кыйналып калган үй бүлөлөргө жардам берип жатабыз да. Көп балалуу үй бүлөлөргө барганда биздин үй бүлөнү эстейм. Балдардын апасына кыжалат болбоңуз. Балдар чоңойгондо сиздерди багат. Жакшы күндөр алдыда деп дем күч берип калам. Атам менен апам бизди эркелетиш керек болгон кезде эркелетип, урушуш керек болгон кезде урушушту. Ашыкча эркелетип коюшса, чалчактап кетмек болушубуз керек. Атам психологиялык китептерди көп окуйт. Бизге да психологияны окугула деп кеңеш берет. Ошондон улам атам бизди өзүбүзгө ишенимге үйрөтө алды окшойт. Ал дайыма үйдөн чыгып баратканда күзгүнүн алдында токтоп, мен дүйнөдөгү эң бактылуу, эң сулуу адаммын деп өзүңөргө суктанып, өзүңөргө дем бергиле деп айтат. Ошол адат бизге чын эле дем күч берет. Апам сулуу аял, атам жылдыздуу киши, мен атам окшошмун. Атам кичине кезинде бери мени эң сулуу кызым дей берет. Кичинемде чын эле сулуу экенмин деп ойлочумун. Чоңойгондо карасам, эл катары эле экенмин, күлүп. Ал кызды жерге жыгып, өзүм үстүнө отуруп алып сабагам. Мен конфликтти жактырбайм. Бардык маселени сүйлөшүү жолу аркылуу чечкенге аракет кылам. Айла жок болгон учурда гана мушташам. Бир жолу 7-классымда уй кайтарып жүрүп оюнга алыксап кетиптирмин. Анан уй бирөөнүн тамекесинен кирип кетиптир. Тамекини кайтарып жүргөн мен куруктуу кыз уюңду карабайсың деп урушту баштады. Көрбөй калыптырмын десем түшүнбөйт. Анан экөөбүз мушташып кеттик. Ал кызды жерге жыгып, өзүм үстүнө отуруп алып сабап жатканым эсимде. Кийимим айрылып, кир болуп үйгө келгем. Кичинемде түз эмес
Тиштеримди уялып, өзүм каалагандай оозум менен ачып күлө алчу эмесмин. Чоңоюп калганда байкасам оозумду кыйшайтып алып күлүп жүрүптүрмүн. Кийин уялбай өзүмдүн тиштерим кандай болсо ошондой кабыл алдым. Эл да мени ушул бойдон кабыл алды. Комментарийлерге тишим тууралуу жазгандар бар. Аларга көңүл бурбайм. Кыялкечмин. Азыр чоң ийгиликке жеттим деп айта албайм. Кичине болсо да жаратып жаткан ийгиликтериме кыялкечтигим жетелеп келди. Бир нерсе чын жүрөгүмдөн аябай каалап кыялдансаң, ага ошол нерсе берет. Ата-энем азыр деле мени эркелетишет. Ата-энеме барганда өзүмдү кичинекей кыз сезем. Ал үйдөн кетким келбейт. Ата-энем азыр деле мени эркелетишет. Бир туугандарымдын баары үй бүлөлүү. Ата-энем мени да турмуш куруп бактылуу болушумду тилейт. Апам сен ушул эшиктен ийгиликтериң менен жалгыз кирип келгенден көрө түгөйүң менен чогуу күлүп киргениң биз үчүн башкача бакыт тартууламак деп калат. Туулуп өскөн айылым Мырзаке тез-тез барып турам. Барган сайын улам жаңылууну байкап кубанам. Айылда Мырзаке жаштар биримдиги деген айылдын жаштарын түзүлгөн коом бар. Бул коом айылдаларды куруп, таштанды салчу унааларын орнотушуп, айылдын өнүгүшү үчүн жакшы иштерди жасап келишет. Айылыбыздан чыган мырзалар аларды колдоп турушат. Учурдагы Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президенти Канат Маматов агабыз да ошол долбоордун ишке ашуусунда демеушүлүк кылып келе жатат. Азыр өлкөбүз парламенттик шайлоо алдында турат эмеспи? Эгер Канат байке депутаттыкка талапкерлигин койчу болсо, шайланса албетте кубанмакпыз. Ал айылыбызга жана жалпы эле өлкөбүзгө көп иштерди жасайт деп ишенем. Ушундай жердештерим менен сыймыктанам. Агаларыбыздын үлгүсүнө мен дагы колдон келген жардамымды аябайм. Жакында эле айылдагы агалар баш болгон жаштар 1 миллион сомдой каражат чогултуп, айылдагы ооруканага керектүү медициналык жабдыктарды, дары-дармектерди алып бердик. Буйруса аламга жол айылдан башталат дегендей, Мырзакебиздин келечеги кең. Маалымат булагы Супер Шекит